Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Биздин катталуучуларыбыз жана бизди случайно угуп калгандар. Баарыңыздарга салам айтам. Бул болгону гана чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган 10 мүнөттүк подкаст жана ушул 10 мүнөт ичинде биз сизге керектүү жана сонун маалыматтарды айтып бергенге аракет кылабыз. Атым Аку. Жана достор, албетте бүгүнкү күндө жашоомду өзгөрткүм келет. Жашоом мага жагып атабы? Бул менин жашоомбу? Максаттуу болгум келет деген угармандарыбыздын баардыгын тең чакырабыз. Анткени бүгүнкү темабыз максаттуулук адаты деп аталат. Адат кызык, достор. Максаттуулук эле эмес, же максаттуу жашоо эмес, же максат эмес, максаттуулук адаты. Бекеринен мындай аталбайт. Анткени бизде мисалы адаттарыбыз болот эмеспи? Кимдир бирөөнүн адаты бар, күнүнө 2 литр суу ичет. Кимдир бирөөнүн адаты бар, кечинде келип муздаткычты ачып, бир сыйра карап туруп кайра жаап коет. Ага эч нерсенин кереги жок, болгону бул адат болуп калган, Кимдир бирөөндө күнүгө душка түшкөн, сонун адаты бар. Кимдир бирөө чачын кармалай берет, кимдир бирөө мурдун чукушу мүмкүн, айтор. Ар бир адамда адат бар. Анысы кандай, достор? Ушул максаттуулуктагы көрсө адат экен. Мына ушул сөз башынан болсун. Мен болсо алдыда кененирээк сөз кылып берем. Ал эми саатыбыздын башында мен айтайынчы. Сиз максаттуу адамсызбы? Ооба болсо, кандай максаттарыңыз бар? Аларга көп учурда жетесизби же жетпей каласызбы? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Андан тышкары бизде WhatsApp номерубуз бар. +1 301 760 60 70 сандары. Дал ушул сандарга дагы өзүңүздүн оюңузду, өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду жазып кетсеңиз кубаныч менен кабыл алабыз. +1 301 760 60 70 сандары. Максаттуулук кызык, достор, кызык угулат негизичи. Википедия ушул максаттуулукту иш аракеттин жыйынтыгына адамдын акыл эси менен активдүү умтулуусу деп аныктайт экен. Акыл эстин баардыгын топтойсуң, анан активдүү умтуласың. Мындай адам демек албетте эмнени кааларын, каяка баратканын жана эмне үчүн күрөшүп атканын даана билет да. Бизге мындай мүнөз керекпи? Анда келгиле карап көрөлү. Эмне үчүн максаттуулук керек? Жашоосун максатсыз күйгүзүп жаткан адамдарга караганда максаттуулук жашоодо көп нерсеге жеткенге, ийгиликтүү жана бай болгонго жардам берет. Максаттуулук жашообузду кызыктуу кылып кооздойт. Максаттын бар экендиги эле жашообуздагы баардык нерсени майда чүйдөсүнө чейин маңыздуу кылып коет. Адам умтулган нерсесине жеткендиги гана эмес, ага карата басып өткөн жол дагы ага рахат тартуулап келет. Ошондуктан ал өзүнүн үстүнөн иштөөдөн жана максатына умтулуудан бакыт алат. Максатка умтулганда эмне болот? Келиңиз бул жөнүндө карап көрөлүк. Каалаган нерсеңди алдың, көздөгөн максатыңа жеттиң, өзүңдүн талабыңды аткардың. Биз эмне болобуз? Албетте өсөбүз жана жетилеңдикке жакындайбыз. Биз өсөбүз. Каалаган нерсеге жетиш үчүн билимди кеңейтип, билгендерибиздин баарын өөрчүткөнгө муктажбыз. Эгерде сиз максатыңызга жетпей, же жарым-жартылай жеткен күндө дагы, анда баары бир утушка ээ болосуз да. Анткени сөзсүз жаңы бир нерсеге үйрөнөсүз. Мисалы, мен мыкты психолог болом делдиңиз, бирок бүтпөй калдыңыз. Бирок сиз ошол учурда адамдар менен мамилелешкенди, тил табышканды үйрөнүп алдыңыз. Мен жакшы уста болом дедиңиз, бирок жетпей калдыңыз. Бирок сиз мыккаканды билесиз, андан башкаларын билесиз. Эгерде сиз ошол максатыңызга жетсеңиз, анда өзүңүзгө болгон бааңыз албетте жогорулайт. Эгердечи, достор, максатка умтулбай эле күнүмдүк жашообузда эле алек болуп жүрө берсек эмне болот? Максаттын жоктугу бул планетада пайдасыз жүргөндөй сезим жаралат да. Мен эмнеге жашап атам? Мен эмне кылып жүрөм? Мен эмне керегим бар? Негизи мен неге төрөлгөм? Дегендей философиялык оор суроолорду жаратат. Адамзат болсо өзүнүн маанилүүлүгүн сезиши керек да. Мен маанилүү адаммын. Мен керекмин. Мени сүйөт, мени баалайт дейт. Болбосо ал бактысыз болот. Эгерде адамдын конкреттүү максаты бар болсо, ал каяка жөнөрүн билет жана ал жашоонун маңызын даана түшүнөт. Биздин жашообуз буркан шаркан түшкөн чоң сууга окшош. Ал эми адамдын миссиясын бир жээктен экинчи жээкке өткөнгө салыштырып койсок болот. Максатсыз адам белгисиз тарапка бет алып, толкунда баш аламан сүзүп, тагдыр кай жакка алып барат, мен ошого макулмун деп, баягы толкунда калкып жүргөн адамга окшойт да. Элестетиңиз. Сырткы факторлордун бийлигиндемин деп эсептеп өзү аракет көрбөй калат. Анткени жашоо тагдыр эми буйрукта деп жашап калат экен да. Жашоодо өзүн таппаган жана көрсөтө албаган адам өзүн толук кандуу сезе албагандан абдан кыйналат. Чынында ар бир адамда жашыруун таланттар бар да. Болгону аны таап, ойготуп, керектүү багытка иштеши керек.
ошондо баардык сферада ийгиликтүү болууга мүмкүн. Караңызчы. Эмне кылыш керек деп ойлонуп калган угармандарыбыз үчүн болсун. Жашоонун ар бир көз ирмеминде эмнени каалап жатканды билүү бул максаттуулукту түшүндүрөт. Сен эмнени каалап жатканыңды билесиң, демек сен максаттуусуң. Чын эле байкасаңыздар, кээде биз эмнени каалап атканыбызды билбей калабыз. Мен бир нерсе кылгым келет, өзгөрткүм келет, бирок эмне кылгым келет, эмнени билбейм, бирок мен бир нерсе кылгым келет дейбиз. Максаттуулук болсо муну даана билет экен. Жок, мен муну өзгөрткүм келет, мен муну кызыл түскө боёгум келет, мен моундай үйрөнгүм келет депчи. Эки айрымдуулук, аморфтук жана белгисиз каалоолорду жеңип, жалкоолук менен күрөшүү абдан маанилүү. Эмне кылыш керек дей турган болсоңуз, бүт күчүңүздү, энергияңызды жана умтулууңузду топтогонго үйрөнүп алыңыз. Кыйын кырды алдап, оор жумуш учурунда дагы алдыга койгон максатыңызды эстеп, аракет кылганды токтотпоңуз. Тырышчаактык адамдын максаттуулугун аныктайт. Ал эми тырышчаактык чыдамдуулукту жана туруктуулукту дайыма көрсөтүү менен ишке ашат. Эрктүүлүктү машыктырыңыз, эртең менен чуркаңыз, жагымсыз болсо дагы керектүү иштерди жасаганга өзүңүздү мажбурлап коюңуз. Кээде ар бир иште керектүүдөн да көбүрөөк аракет жумшаганга аракет кылыңыз. Көп күч жумшоо дегенде өзүңүздүн урааныңыз, адатыңыз жана рахатыңыз кылып алыңыз. Кичинекейден чоңго чейин максатты даана коюп, ага сөзсүз жеткенге кичинекей кезден үйрөнүш керек. Мындай кылуу менен биз өндүрүмдүү болобуз. Анан албетте өндүрүмдүүлүк максаттуу жашоону пайда кылат. Максат дегендечи биз ар кандай ойлонот эмеспизби? Мисалы, максат десе эле бир чоң нерсени алдыга коюп, бакыр айтып туруп, анан мына менин максатым 3 комнаталуу шаардан Бишкектин ортак борборунан 3 комнаталуу 3 бөлмөлүү үйлүү болуу деп балча айтып коюшубуз мүмкүн. Бирок ага жете турган кадамдарды койбой коюшабыз. Чындыгында байкасаңыз, биз ага кантип жетишибиз керек, ал үчүн эмне керек, канча маянат табышым керек, акча каражатымды кандай бөлүштүрүшүм керек деген нерсени четте калтырып коебуз. Максатты кантип коюуну түшүндүрүүдөн мурун анын эмнеден тургандыгын дагы билип алыш керек да. Максат эмнеден турат? Ал биздин иш аракетибизден, каалоолорубуздан, кооптонуу же коркунучтарыбыздан турат. Кумарлануудан, эмгектен, иштин өнүгүшүнөн, социалдык абалдан, үй бүлөлүк айтор толтура. Ал максат ар кандай нерседен турушу мүмкүн да. Жана албетте ага жетиш үчүн бир нече факторлорго байланыштуу. Бул түрткү керек бизге, мотивация, аракет керек, туруктуулук, анан ырааттуулук керек да. Мына ошондуктан максатка жетиш үчүн сизге эмне керек болуп жатат? Максат албетте ден соолуктун максаты бар. Мисалы, көбүрөөк көнүгүү жасайм же ашыкча салмактан арылам, стрессимди азайтам, өзүмө көңүл бурам деген үй бүлөлүк максаттар бар. Үй бүлөдө болсо тез көңүл бурам, үй бүлө менен эс алам, келинчегим менен жакшы тил табышам деген сыяктуу маанилүү максаттар жана канааттануулар бар. Мисалы, жашоом жөнүндө ойлонгум келет, жашоомду маңыздуу кылгым келет, жашоомдун вазыйпасын, миссиясын тапкым келет, китеп жазам, же болбосо чоң жерде иштейм, социалдык тармактарда мондай кылгым келет деп. Анан акча максаттары бар. Эгер ушул максаттардын баардыгы өз ордун таба билсе, анда биз жетебиз. Жеке өнүгүү максаттары бар. Андан тышкары мен өзүмдү деп туруп өзүңүзгө карата. Жубайлардын максаты бар, бул таасирди чөйрө. Социалдык өнүгүүнүн милдеттери бар, кесиптик деңгээлин жогорулатуу максаттары бар. Үй чарбасынын максаты бар, жүжү алам, тоок алам, кой кармайм деген сыяктуу. Мына ушундай достор. Максаттарды аткарууда кандай кадамдарды кылыш керек, эмне кылыш керек? Эгер кызык болсо жазыңыз, биз кийинки подкасттарда сөз кылабыз. Ал эми саатыбыздын соңунда мен ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Катталыңыз, биз менен чогуу болуңуз. Жана мен ар бир сүйүктүү биздин замандашыбызга кааларым: максаттуу болуңуз. Максаттуулук адамды өстүрөт, максаттуулук жашоонун маңыздуу кылат, максаттуулук сизди бактылуу кылат. Кайрадан амандашабыз жана экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номуруна жазыңыз. Дагы бир кайталай кетейин: +1 301 760 60 70 сандарына. Барыңыздарды кийинки подкастта күтөбүз. Аман туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.